Номер 99-жылгын кечүү башталгыч мектеби Сузак районундагы чакан билим берүү мекемелеринин катарын толуктайт. Анткени ушул имараттагы 2 окуу кабинетинде 4-класска чейинки 75 бала билим алат. Бирок жылдан жылга окуучулардын саны көбөйүп, 3 нөөмөт менен окуганга мажбур. 1992 жылы курулган эски мечиттин имараты эл ушул Чаңгетсай элинин тургундары мектепке муктаж болгондугуна байланыштуу ушул мектепти башталгыч мектеп кылып ачып, коңшу айылдар менен Комсомол мектебинен 2,5 километр, Юлдаш мектебинен 3 километр алыстыкта. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жерде мына спорт зал жок, спорт аянтча жок, территориясы жок. Эми баягы муктаждыктан гана ушул жерге ушу башталгыч мектеп гана кылып ачып, окутуп турабыз да балдарды. Мектептин абалына байланыштуу жаңы имарат салуу зарылдыгы келип чыккан. Анткени Чаңгетсай айылындагы мектеп курагындагы балдардын жалпы саны 300дөн ашат. Мындан улам айылга чоң билим берүү мекемесин салуу демилгесин жергиликтүү кеңештин депутаттары көтөрүшкөн. Ошону эсептеп отуруп, ошол 225 орундуу мектеп курсак деп Барбы айылдык кеңештин депутаттарына салып, ошол жерде кезек сессия чакырып, анан колдоп беришти депутаттар. Бир добуштан колдоп ошо 1 гектар 25 соток норматив, стандартный норматив ошол экен, Сампиндин нормативи боюнча ошол жерде жакында гос мамлекеттик актысын алдык. Элдин демилгеси менен эле башталгыч классын ачып койгон да. Бүгүн Жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаттары аталган мектептен кабар алды. Алдыда курула турган имараттын долбоору менен таанышты. Андан кийин эл өкүлдөрү Атабеков айыл аймагындагы бала бакча курула турган жерге барып, курулуш боюнча маалымат алышты. Бул объектке ажыратып койгон жерибиз бар. Документтери бүт даяр. Жалпы аянты 55 соток. Бул жерге бала бакча куруу үчүн пландаштырганбыз. Бир ФАП жана бала бакча куруу үчүн. Себеби биздин Беговат Кызыл Багыш айылдарында биздин жаш балдарга садик жетишсиз. Биздин айыл өкмөт боюнча 4 садигибиз бар. Эң негизгиси Беговат айылында 1 садик бар. Беговат айылынын калкы өзү 12 000 да. Ата журт Кыргызстан фракциясынын 17 депутаты Жалабатта көчмө жыйын өткөрдү. Ага президенттин, министрлер кабинетинин жана министрликтердин өкүлдөрү, облустун активдери катышып, аткарылган иштер тууралуу отчет берилип, суроо жооптор менен уланды. Дарыканалардын, больницалардын киребештерин карасаңыздар, бүгүн деле мына депутаттар көрдүңүздөр, Сузактан чыгып кетип, 2 метр толгон кичинекей ашкана бар. Анын баардык тамагы, ал жердеги турган нерсенин баары санитардык нормага жооп бербейт, бирок ошол эле больницанын ичине орунга көтөрүлүп киргизилет ошол жерде. Жок дегенде ошолордун бир санитардык нормаларын карап койсоңуздар. Ошолордун бир талапка жооп бере тургандай кылып алып киришсе. Анын баарынан канчалаган дарыгерлер кыйналып атат, ал тамактар кандай жасалып атат, кандай болуп атат. Ошону көзөмөлгө алып койсоңуздар. Мына шаардын архитектураны карасаң, мышыр илет да, заброшенный, эч ким карабайт. Мен бир нече жолу жаздым. Мына киши отурат, Гостройдон зам отурат, акча өздөрүндө оңдобойт. Азыр айтса, суроо берсең айтат, Кудайым бурса оңдойбуз дейт. Сиз Кудайым бур дегениңерге 20 жыл болду. Ушу мен бала кезде көрдүм ошо архитектураны. До сих пор ошол бойдон турат да. Ушул жаш көргөн айыл өкмөтүнө былтыр элдердин сунушу менен бизге барган экен, биз Гостройго сунуштап сурандык эле, мына быйыл жакшы спорт зал куруп бердиңиздер, жакында ачылыш болуп да, сиздерге рахмат. Күндө бир нерсе бизди кубандырат. Барган жерде мындай социалдык маселелер боюнча бала бакча, мектеп маселе азайып. Бир гана ушу чоң маселе бул таза суу маселеси. Билесиздер да, 15 жылдап курулбай аткан объекттер бар мына. Гостройго өзү мына урматтуу президентибиз Камчы Кылышаевич баш болуп мына тапшырма беришкен 436 объектте ошо баягы 91-жылдан бери келе аткан объекттердин баарын бүтүргүлө депчи. Мына ошонун 90%-ын бүтүрүп алдым. Депутаттык топ көчмө жыйындын алкагында Жалабат шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдөн жеринен кабар алды. Анда курулуштун сапаты жана элге берүү шарттары тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Темиркул Балтабаев баяндама жасады. Белгилей кетсек, учурда республика боюнча 20 714 батирдин курулушу башталган. Ипотекалык компания 2030 жылга чейин 40 000 үй бүлөнү турак жайлуу кылууну көздөп жатат.
Аклай Крабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.